Жаңы жылга саналуу гана күндөр калды. Бул майрамды балатысыз элестетүү мүмкүн эмес. Жасалма балатыны четке кагып, акыркы убакта жандуу балатыга ыктагандар көбөйүүдө. Ар кандай нерсемен жасалат да, китайский деп. Ана бул деген живой, бул деген жыты бар, башкасы бар. Үйгө койгонго жакшы, приятный да. Вот ошол үчүн үйгө алып атабыз биз. Жазында огороддун бир жерине отургузуп коебуз. Жылда ушинтип алып отургузабыз үйгө. Кыш мезгилинде кандай гана жандуу балаты сатып албаңыз, ал уктоо стадиясында болот. Андыктан кышкы сууктан дароо жылуу бөлмөгө киргизүүгө болбойт. Батарейден, обогревательден алысыраак үйдүн ичинде бир 15 күн эле кармаш керек. 15 күндөн ашык болсо бул немеси бүчүрлөрү түшө баштайт. Бул балаты мынакей тамыры менен казылып келинген. Ал эми топурагы түшпөш үчүн атайын скотч менен скотчтолгон. Сатып алуучуга негизги кеңеш: мынакей бул скотчтолгон топурактан бир дагы тамыры көрүнбөшү керек. Дагы бир кеңеш: сабагын алып, мына мынтип күүп көрүңүз. Эгерде ийнелери күүлсө, анда тамырынын куурап калганын билдирет. Мындай балатыны албаш керек. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be. Каяктан келишет? Балатылар ушу Кыргызстандыкы бүт баары. Кыргызстандыкы көпчүлүгү Чүйүскү областан келет, Көлдөн алып келебиз, Токмоктон алып келебиз. Айтып койсоңуз, баасы учурда кандай болуп атат ошондо мо кичинекей балатыныкынан чоң балатылардан баштап? Кичинекей эми 1,5 миңден башталат, 10 миң, 15 миңге чейин болот да. Чоңдугуна жараша, Чоңдугуна, формасына, көлөмүнө жараша болот. Кээ бирөө кичинекей баасы кымбат, кээ бирөө чоң баасы арзан болот да. Бул балатыларды анан качан отургузса болот? Бул кышында отургузуш керек негизи. Мореки 20 мартка чейин, апрелге чейин эми отургузса болот да. Апрелде уже булар ойгонуп өсө баштайт. Андан кийин уже оорлуу болуп калат да булар. Айсулуу Асанбекова, Кадыр Султаналиев, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.